Tangkı efir. Так. Так, iki kişi tangkı efirde oturabыз уже. Так. Мен жақсы улап атамбы же улбай атамбы? Эми таңкы эфир деген жакшы нерсе экен. Таңкы эфирде абдан эртең менен мындай бир жакшы эме уруп койсоң, ошону менен кечке чейин каралат экен да. Азыр таңкы эфирде дагы лайктарды бири-бирине басып турсаңар, ошондо элдер кирет, адамдар кирет, ошону менен просмотрлар көбүрөөк болот. Таңкы эфирдин жакшы жери эртең менен койсоң, кечке чейин ошол обсуждениеда боло берет экен да. Ошон үчүн азыр таңкы эфирди атайлап жүргүзөйүн деп чечтим. Анткени деген канча күндөн бери мындай элдин манайын, элдин эмесин башын айлантканга кээ бир тетиги Европада жүргөн журналисттер, псевдоблогерлер жана ошолордун бардыгы ошол жакта жүрүшөт да. Ошондуктан бул таңкы эфирде ошолорго жооп берип туруп, ушуну менен мындай окончательный точка коюш керек да. Окончательный точка, жирный точка коюш керек. Эмнеге себепте дегенде, анткени булардын уже калпына уже адамдар ишенбей калды да. Калпына адамдар ишенбей калды, анткени деген булар деген кече эле Сыргак Кенжетаев деп атат. Сыргак Кенжетаев мурда фамилиясы Кенжетаев эмес болчу. Мен ал жигитти абдан жакшы тааныйм. Бир кезде мага Сыргак боюнча, Кенжетаев боюнча адвокат болуп бергин деген бир суроо келген. Мен ошондо убактым болбой, мен ошондо адвокат болбогом. Бирок анын досьесун полностью мен окуп чыккам. Анан кийин дагы бир кызык нерсе, кийин угуп жүрдүм. Бул да мындай нашаны дүңктү жакшы дүңкүйтөт экен. Азыр Таиландда жатып алып, Таиландда Пхукетте жатып алып, Пхукетте дүңктөр свободный да, ошол жактан туруп айтып атат. Мен фактылар менен сүйлөйм, мен эмелер менен сүйлөйм деген андан сүрөттөр менен сүйлөйм, фактылар менен сүйлөйм деп биринчи сериясында айтылган. Биринчи сериясында эми уктап аткан кишини тартып алыптыр. Анан ошол жөнүндө офис деп туруп эметип атат. Экинчи сериясында мен деген фактылар менен сүйлөйм, кагаздар менен сүйлөйм дегенди экинчи сериясында көрдүк. Ал экинчи сериясында эч кандай бир да далил көрсөтүлгөн жок. Жөн эле баягы эле сөз, баягы эле куру дооматтар. Анан кийин өзүнүн ушу таарынычын айтып аткан эле, анан жөн эле бүт эле мындай телевизордан, фейсбуктан же кайсы жерден алынган видеолорду артына коюп эле атайын ошону эле калп эле сөз сүйлөгөндөр. Эми ал жигитке да айтат элем, сен эми дүңкүйүп сүйлөсөң да, эми мындай абайлап дүңкүйүп сүйлөсөң болмок. Эми кеп деле андай эмес, кеп деле могу булардын ушул жалданма, мен буларды толугу менен айтам, булар жалданма, карапайым эл, бул жалданмаларды силер ишенбегиле. Анткени бул жалданма журналисттер, жалданма псевдоблогерлер, булардын артында адамдар турат. Ошол адамдар буларга акча төлөйт. Өзүңөр деле мындай эсептеп көрсөңөр. Ошол эле Европада ким ошол жакта жашаган, ошол эле Европада, Швецияда ошол Сыргак деген дагы бир Сыргак бар жетчеде. Ал мен аны постоянно морально урод дейм, анткени мен мурдагы жашоосун билем анын. Ошо
ГРУ министерство обороны иштеген, кайсы кызды зордуктаган, анын күйөөсү барып туруп бычактап салган, анын баардыгын билем. Ошондуктан ал ишинде, уголовный ишинде билем, алда олтуруп алып туруп жөн эле мындай сказочникте оюна келген жазып аткан аны көрүнүп турат. Ал кимдин колунан медаль алганын баарын билебиз. Ал кимди бүгүнкү күнгө чейин тим эле кудайындай көрөт, анын баарыбыз билебиз. Ал кудайын көрүп атканда баягы эле Алмаз Шаршенович. Лейла Саралаева, Лейла өзү жаман кыз эмес, Лейла жакшы кыз. Биздин бийликтегилер да ошо Лейланы дагы бир мындай өзүнүн эмесин угуп койсо болмок. Лейла жаман кыз эмес, Лейла жакшы жүргөн журналист, бирок Лейла дагы кайсы бир жин тийген, ошону түшүнбөйм да. Лейла деле азыр Францияда жашап атат, эки баласы менен. Францияда деле жашаш бул оңой эмес. Мен деле Парижде болгом. Парижде мындайча айтканда бир чашка кофе 10 евро турат да. Ошол 10 евро алып, 10 евро деген мындайча айтканда 880 сом. Ошо бир чашка кофе эле, аякта жашаш өтө оор. Анан кайсы акчага жасалып атканын анын баардыгыбыз эле мындай ой жүгүртсөк, анын баардыгын түшүнөбүз да. Андан тышкары азыр могу Сыргак деген тияка Таиландка чейин жетип алыптыр. Ал Таиланд экенин анын толугу менен уже элдин баары билет. Пхукетте жатып алып туруп өзүнүн мындай кичине наклонносттору бар болчу дейт. Балдар мен ал жөнүндө сураштырып көрсөм, мындай кичине наклонносттору бар деп угуп атам, что бул деген кичине эркектерге жакыныраак, анан дүңккө жакыныраак деген ошондой бир наклонносттору бар деп угуп атам бирөөлөрдөн. Эми ошол жигит ошол жактан дүңкүйүп алып туруп ошондой бир кайда бир жомокторду айтып атканын аны да түшүнүп атам. Анга да бирөө ошол Пхукетке, Тайваньга качып, Таиландка качып, анан ошол жактан азыр американский гражданствону алам деп туруп, анан ошо Кыргызстанга бок төгөбүз деп, бийликке бок төгөбүз дегендердин анын баардыгы белгилүү болду. Эмне үчүн анткенден ошол жерден Америкадан бир гражданство алып, биякта бир 4-5 аял алыптыр, балдарын таштап алып туруп да кетиптир. Эми ал жигит жөнүндө дагы сүйлөгүм да келбейт. Тетиги Самат Кушпак дейбиз. Кушпак деген тетиги көлдүктөр ойлоңгула деп мындай өзүнчө эле бир Сыймык Жапыкеев болуп атат. Мен дагы айтып кетем, Сыймык деген Сыймык болгон, потому что Сыймык коркпой өзүнүн үйүндө олтуруп алып туруп, үйүндө сүйлөгөн. Ал болсо Сыймыкты пародировать этип, ошол жерде кыргызым ойгон деп монтип ар кандай бир эмелер сурап атат. Анын туугандарына да балдар кезигип келишиптир, ата энесине да кезигип келишиптир. Ал айтат, ошолорго айтып мага эптеп бияктан бир кылмыш иши козголсо, ошол кылмыш иши козголгондо мага деген Америкага виза берет, мага гражданство берет деп ошентип сүйлөптүр да. То есть могу журналисттердин ар бирөөнүн өзүнүн мындайча айтканда ар бир ошол биздин бүгүн бийликти жамандап аткандардын ар бирөөнүн өзүнүн мындай эмеси бар да, өзүнүн бир максаты бар да. Ошол максатына жетиштин кимиси акча алган, кимиси гражданство алган, ошолор эптеп ошону ишке ашырып аткан да. Ошону менен мен ойлойм, ушуларга көңүл бурбай эле бүгүнкү күндө ушу мен да точканы коюп атам. Булардын жүзү эмне экенин баардыгын уже түшүнүктүү болуп атат. Алар көбүрөлөрдүн башын айлантып мына бүттү, Кыргызстан өлдү, тигине мындай деген сөздөрдү толугу менен эметип аткан, калп чыкканы баары чыгып атат. Ошондуктан буларды аларды кечке ошолорду сүйлөп, ошолорду обсуждение кылыштын кажети жоктугун уже көрүнүп атат да. Кажети жок алардын сүйлөгөндөрүнөн, аларды даже обсуждение кылганга булардын кажети жок. Булардын артында ким турат, ошол адамдар менен сүйлөшүш керек да. Ошол адамдар ошо артында буларды спонсировать этип аткан, ошол жакта эметип аткан. Бирөөсү Испанияда жатат, экинчиси биякта мындай кыйын сүйлөп, сөзгө чечен болгон, ал биякта жүрөт. Үчүнчүсү
балкимдир үчүнчүсү балкимдир течерде шаардык соттун приговорун күтүп атабы. Эми аны мен толугу менен дал болбогону менен айта албайм. Төртүнчүсү болсо куйту түлкү болуп барып бийликке бирди сүйлөп мен инвестицияларды алып келем, полторашкалар бар, ошо полторашкалар ошондой да. Бияка инвестиция алып келем, тинтем мынтем. Анан кийин бияка чыгып алып туруп, мен муну тияка мен президенттик амбицияларым бар деп туруп ушундай сүйлөгөн куйту дагы бир полторашка бар. Алар куйту, алардын дагы мындайча айтканда эртеңки күнүн бети ачылат. Анын бети ачылат. Мен бул журналисттерге мындай капа болбойм. Кыргызстанды боктоп атканына дагы жиним келет аларды боктоп атканга. Бирок булар артында ким турат, кандай максат менен мунун баарын жасап аткан, анын баардыгын ошо билем. Ошо артында тургандарды мен ушу прямой эфирге чакырат элем. Ошол эле прямой эфирге чакырып туруп, ошолорго мындай далилдеп бермекмин да. Ошол Испанияда жаткан бир кезде ал кишинин жанында эметкем. Өзү ал киши деле мындай өзү жаман эмес, бирок мындай бир кичине өзүнүн бир мындай эмеси бар го. Ал барып алып ошо сокени эптеп эле сокени согуш керек болуп атат да. Ошон үчүн төлөп атабы билбейм. Эми ар кандай төлөмдөр болот. Эми мага деген сотко берсин, защита чести, достоинства, тыйын мындай дегендерди эмете берсин. Мына могу жерде Нургүл Бачаева сүйлөп атат, а силердин артыңарда ким турат, не надо нам ничего объяснять, прекрасно о каждом осведомлены. Уважаемая Нургүл, за мной стоит моя совесть. Моя совесть и стремление к тому, чтобы мои дети и внуки мои жили в Кыргызстане в мире и согласии. Чтобы здесь не было никаких переворотов, никаких этих. Вот. А если вам ничего не надо объяснять, то вы можете просто взять, уйти с этого эфира, отписаться от меня и не слушать. Вы меня поняли? Надеюсь, вы так и сделаете. Вот. Эми анан ушундай нерселер абдан көп болуп атат. Ошолор заказ менен аткарып атканы көрүнүп калды. Анан кийин булардын заказында үч эле суроо болуп атат. Бул деген налог эметилип калды, кымбатчылык болуп калды. Анан кийин абдан кредитке малындык деген ошондой ошол үч суроону эле коюп атышат да. Калган суроону койбойт. Эми сын айтканда баары сындашыбыз керек. Мен дайыма эле айтам. Бийликти деле сындаш керек. Бирок сындаганда моундай фактылар менен сындаш керек. Алардын иш жүзүн сындаш керек. Могу ишти мына могу жерде налогдо момчо болуптур, могу жерде момча болуптур деп туруп ошолордун баарын сынга алыш керек. Ишине сын бериш керек. Эми болсо булар болсо төшөгөнө чейин кирип кетип атышат. Сындайбыз деп, тетиги бала чакасына чейин кирип кетип атышат. А бирок статистиканы карабайт. Анын элдин жөн эле башын айлантып туруп эле, ошону менен эле башын айлантып эле жүрөт да. Ушундай нерселер өтө көп болду. Ошону менен мен да ошо кыргыз элиме деле баарына деле айтат элем. Ушул адамдарга, бул мен жана дагы бир пост жазып кеттим Уинстон Черчиллдин айткан сөздөрүнө. Ошондо чем красивее ложь, тем слаще правда дегендей болуп калып атат да. Ошондой нерселер болуп аткандан кийин буларга обсуждение, буларга внимание бөлүү буларга кажети жок. Просто силер бир нерсени билишиңер керек. Булардын аркасында бир өзүнчө бир күчтөр турат. Ошол күчтөр эптеп туруп, ошо кайра бийликке келели деген максат менен буларга тыйын төлөп, акчасын төлөп, же гражданствосын беребиз деп ошондой нерселерди пайдаланып туруп,
Анан ошонун негизинде булар эптеп бул бийликти кулатып, анан өзүнүн кишилерин алып келет. Эми өз кишилерин алып келгенде эмне? Бул деген баягы эле экс-президенттердин эле өзүлөр же жан жөкөрлөрү же ошол жерлерде амбициялары. Ошол эле Акаевдин балким кишилери бардыр, ошол эле Бакиевдин кишилери бардыр, ошол эле Атамбаевдин өңөчөсү Атамбаевдин кишилери абдан көп болуп атат. Анткени могу жерде жала жаап, анан кийин ошолорду поддержка кылып, ошолордун аккаунттарын өзүңөр эле толугу менен эле карап көргүлө. Мен деген шашпай изилдеп, ар бир аккаунт изилдеп көрсөм, баарында эле Атамбаевдин эмеси, анан кийин эми Камчат Кыдыршайычка деле мындай эме кетиргим келбейт, сөз кетиргим келбейт, бирок кээ бир аккаунттар Камчат Кыдыршайычтын аккаунттарын Камчат Кыдыршайыч сүрөтүн эметип алгандар да бар болуп атат да. Бирок мен ойлойм, Камчат Кыдыршайыч андайга бара турган адам эмес. Андайга бара турган адам эмес деп ойлойм. Бул балким өзүлөр просто фанаттары ушинтип атабы деп андай мындай бир ойго келет да. Андан тышкары мындайча айтканда көп нерселерди өңгөчөсү соц тармактарда карап көрсөм, Адахан Кимсанбаевичтин дагы эмелери чыгып атат, мындай аккаунттары чыгып атат. Эми мен бул кишилерди жамандап аткан жерим жок, туура түшүнгүлө. Бирок алардын аккаунттары да чыгып атат. Ошол эле Адахан президент болот, тигине мындай, анан кийин карасаң Адахан Мадумаровдун, Адахан Кимсанбаевичтин сүрөттөрү ошолор жүрөт да. То есть мунун баарын мындай салыштырып көргөндө эсептеп көрдүк, канча аккаунт бири-бирине пас берип аткан. Бул деген болгон эле 556 аккаунт бар экен. Ошол 556 аккаунт бири-бирине пас берип эле мондай эметип атышат да. Пас берип, ошондой бири-бирине эле жардам берип эле, бири-бири менен эле обсуждение кылып атат да. Мына мен атайын кээ бир постторду атайын провокационный атайын жазып коем. Жазып койгондо эле ошол жерге ошолор эле кирет. Инстаграмда да ошолор эле кирет, Threads'та деле ошолор кирет, TikTok'та деле ошолор кирип атат да. Анын бардыгы уже мындайча айтканда белгилүү болуп калды. Анан кийин булардын ошол айтып аткан сөздөрү кредиттерге малындык, налогдор түштү, кымбатчылык. Эми кымбатчылыктын негизгисин айтып бере турган нерсе болсо, кымбатчылык бул жалгыз эле Кыргызстанда болуп аткан жери жок. Кымбатчылык азыр бүткүл дүйнө жүзүндө болуп атат. Кымбатчылык эмнеден чыгып атат? Кымбатчылык чыкканы бул деген ошол эле ГСМден. Бизде өзүбүздүн мындайча айтканда нефтеперерабатывающий, нефтеперегонный заводдорубуз жок. Нефти бир эле Кочкор атабыз бар, ал Кочкор атанын деле нефти андай деле күчтүү деле эмес. Бирок алына жараша жасап атат. Ал ГСМ кымбаттаса, мына Россияда өзүңөр көрүп атасыңар, баарыңар соц тармактарда көрүп атасыңар, Россияда эмне болуп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Россияда тете Украина менен чабуул болуп аткан жеринен бизге нефть да келбей атат. Бирок ошондо карабастан бүгүнкү күнү бийликтегилер ошо 100 000 тонна ай сайын алып турабыз деген мындай келишим түзүп келиптир. Андан тышкары мына Кытайдан келишим түзүп келишиптир. Андан тышкары мына азыр Азербайжан менен мына баягы Илхом Алиев менен Садыр Нуркожоевич дагы сүйлөшүп, ошо эмеден сүйлөшүп, мына соц тармактарга чыкты. Что момда эме. Бул ГСМ кымбаттаганда, ГСМ эмчүн кымбаттаганда, почему продукт питания кымбаттайт? Ошол эле эт кымбаттайт, ошол эле. Анткени деген ГСМ бүт жерлерди биз деген ат менен, сокмо менен сокпойбуз да. Биз деген тракторлор менен сообуз, тракторлор менен жүргүзөбүз, машинелер менен ташыйбыз. Алардын баасы чоңойгон сайын ошонун баасы ошол продукцияга кайра кымбаттай берет. Ошондуктан бул бийлик атайын кымбаттатып атат деген бул калп. Бул деген дүйнө жүзүндөгү ушундай болуп аткан нерселер. Андан тышкары мына булардын айтып атканы кредитте налогдор түшпөй атат деген. Мына мен деле олтуруп алып, мына азыр жөн эле олтуруп алып эле баарын эсептеп чыктым да. Мындай эле карап, мындай эсептеп чыктым да. Мынакей өзүм олтуруп алып бүт эсептеп чыккам да. Муну эсептеп чыккан жеңил эле, оңой эле да. Оңой эле нерсе. Бул деген алып алып туруп эле Nadstat.com'дун сайтына кирсеңер,
Ошол жерде бүт штат данный эле турат. Кабинет министровдукуна киргиле, аякта да ошол штат данный эле турат. Таможенный службанын эмесине киргиле, сайтына киргиле, аякта турат, канча түштү, канча түшкөн жок. Анан ошолордун баарын момунда каратып өткөндө счетный палатанын өзүнүн ушу бар неме. Просто биякта мына чын-чынына келсе, бул нерсени ТТЖде кабинет министров, ушу мен могу жерде кичине ачууланып да кетип атам да. Урматтуу министрлер, эмне жөн эле олтурасыңар креслолоруңарды кучактап алып, анан машинелерге минип алып эле жөн эле бир кайдагы показуха кылып атасыңар. Силер Садыр Нуркожоевичтин командасысыңар. Ушулардын баарын мен түшүндүрбөйм, мунун баарын силер түшүндүрүшүңөр керек. Ар бир министерствода жүздөгөн бекер посторуңар жүрөт да. Ошолор олтуруп алып туруп, карапайым элге момундай түшүндүрүп берсе болот беле же болбойт беле? Алар болбойт, алар жасабайсыңар силер. Силер анткени эптеп министрдин креслосуна жетип алдыңар, ошону менен карапайым элге түшүндүрүп бербейсиңер. Түшүндүрүп берсеңер да мындай круглый стол уюштуруп коесуңар. Эл менен жолуккула, элге түшүндүрүп бергиле. Олтурасыңар ошол жакта жулук креслолоруңарды кармап алып туруп. А силер ошол жулук креслолоруңарды кармап олтуруп алып туруп, анан сүйлөбөй дудук болуп атасыңар да. Дудук болуп элге, карапайым элге чыгып түшүндүрүп бербей. Байкуш Садыр Нуркожоевич ошол жакта карапайым элге чыгып туруп, ошол жерде карапайым элди угуп атат. А силер эмне Садыр Нуркожоевичтен эмне ашып кеттиңерби? Ушунта ачуулангым келет да ошондо. Олтуруп алып туруп, бирөөңөр сүйлөп койбойсуңар да. Бүт эмелериңер бар, бүт ошол жерде караган. Анан бирдеме силерге суроо берсе, пожалуйста, биздин сайтка киргиле, сайттан баарын түшүндүр. Сайтыңарды урганы барбы, эл? Силер деген ошону Садыр Нуркожоевичке жардам бербейсиңерби? Аны сүйлөтүп коюп, өзүңөр олтурасыңар тет жерде, жыргап коюп. Эптеп эле креслого жетип эле, мен министрмин деп. Силердин министриңер, силер подвать этип атасыңар ажообузду. Ажообуздун кылган эмелери. Тил тет жерде чыргак сүйлөп атат. Мына налогтор тинтти, мына налогтор мынтти. Мына, пожалуйста, мен олтуруп эле ачык сайттардан бүт эметип атам. 2000-жылы. Мына азыр олтуруп эле, машинеде олтуруп эле сайттарды кыдырып чыктым. Ошону 2000-жылы налогтордон 10 миллиард түшүптүр. 2005-жылы 20 миллиард түшүптүр. Налогтордон. Таможняныкын таба албай койдум. 2000-жылкыны, 2005-жылкыны да таможняны таба алган жок. 2010-жылы бюджетке налогтордон 58 миллиард түшүптүр. 58 миллиард түшүптүр. Ошондон 15 миллиард бул таможнядан түшүп атат. 2015-жылы 128 миллиард түшүп атат. 128 миллиард түшүп атат. Ошондон 84 миллиард 2015-жылы таможнядан түшүп атат. 2020-жылы 152 миллиард түшүп атат. Таможнядан, налогтон. Ошондон 106 миллиард таможнядан түшүп атат. Эми болсо. Мына могу жерде ошол эле стат данныйлер. Ошол жерде эле, мына мен машинеде олтуруп эле, мына ошолордун баардыгын мына азыр эсептеп, жазып чыктым. Эми болсо, мына ушуну түшүндүрүп бере албайсыңарбы, министрлер? 2021-жылы 151 миллиард 18ден бүтүн миллиард сом налог түшүп атат. Таможнядан 46 миллиард түшүп атат. 22-жылы 228 миллиард түшүп атат. Таможнядан 74 миллиард түшүп атат. 23-жылы 294 миллиард налогтон түшүп атат. 111 миллиард таможнядан түшүп атат. 24-жылы 348 миллиард налог түшүп атат. 123 миллиард таможнядан түшүп атат. 25-жылы 461 миллиард сом налогтон түшүп атат.
таможнядан 156 миллиард түшүп атат. Ошондо мен олтуруп алып эле, мында олтуруп алып туруп, момундай графика кылдым да, Момундай өзүнчө азыр олтуруп алып графика түздүм да. Акаевдин малында түшкөн налогтор, Бакиевдин малында түшкөн налогтор, Атамбаевдин малында түшкөн налогтор, Жээнбековдун түшкөн налогтору. Анан кийин, пожалуйста, Садыр Нуркожоевичтин чыккан налогтору, түшкөн налогтору мына 4 эсе налогтор көбүрөөк түшкөн. Анан кийин течерде Кенжебаев туруп алып туруп, все, налогу, таможнядан бул түшкөн, бул. Анан бирөөсү туруп алып туруп, индексацияны эсептеш керек, инфляционный индексацияны. Инфляционный индексацияны да эсептеп көрдүк. 5-7 миллиард айырмасы ошо налогтордун. 5-7 миллиард. 5,7 миллиард. Ошондо дагы мына Садыр Нуркожоевичтин түшкөн налогтордон пайдасы. Эми ошолордун баарын момуп туруп, ушунун баарын мен айтып атпайм, ушунун баарын счетный палата, Нацстатком, Кабмин, ГТС, счетный палата да бүт баарында жазылуу. Ачык булактарда турат. Бирок ошо ачык булактарда туруп, силер министрлер олтуруп алып туруп, ошол эле Минфин, ошол эле Нацбанк, ошол эле Госкомстат, ошол эле Министерство экономики. Силер эмнеге ошону карапайым элге жеткизбейсиңер да? Силер ошону жеткизишиңер керек элге. Силерде деген толтура айтып атпаймынбы? Бекер постоңор канча министерстволоруңарды алган. Ошолор жыйын өткөзүп, эл менен жыйын өткөзгүнө, бири-бириңер менен жыйын өткөзүп эле ойно олтурбай, эл менен карапайым элге түшүндүрбөйсүңөр ушуну. Что мына момдай прирост болуп атат, момдай. Анан кийин ошол жактан ушул акча түшкөн акчаларды канчасы кредиттин погашениясына кетет. Азыр биякта могул чагымчылдар айтып атат. Могул кредиттер дейт, элдин жоон терисинен шыпырылат деп туруп айтып, карапайым элдин эмесине өтөт. Бизде деген Министерство экономики бар. Бизде Минфин бар. Ошолор деген толугу менен ар бир бухгалтерия бар. Кредит, дебит, статья дегендер бар. Ошолордун баарын жеткизбейсиңер, что ар бир момдай таможенный сбордон, момдай прибыльдерден, жакшы предприятиялардан, ошол эле гольф клубтан түшкөн пайда, ошол эле формуладан түшкөн, ошол эле туристтерден түшкөн акчалардын налогдун эсебинен отдельный статья болот. Ошол статья менен погашение кредитовго кетет. Кредиттин погашениясына кетет деп тур. Ошонун баарын түшүндүрүп бербейсиңерби? А силер болсо баарыңар эле мындай Садыр Нуркожоевичтин выступлениясына акырын сиз чыгып койсоңуз жакшы болот. Садыр Нуркожоевич негизи мындай силерди эркелетип алды. Ошондой нерселерди деген силер айтышыңар керек. Силер карапайым элге ошону жеткизишиңер керек. Силер ошону жеткизбей туруп, мына ушундай чагымчылдарга атайын ушу бийликти жаман көрсөтүп турганда, силер мен эсептейм, бул саботажга тартыласыңар да. Биякта саботаж кылып туруп, ошо жөн эле мындай аларга эме бербейсиңер да. Андай болбойт. Силер командасыңар. Силер команда болгондон кийин Ажоозга жардам беришиңер керек. Ажооздун ошо мына талаптарын аткарттырыш керек да. А силер эмне кылып атасыңар? Силер эптеп эле момундай министр болуп алдык, анан кийин чет мамлекеттен келген булар менен сүйлөшүп коесуңар, анан өзүңөр эле пиар кыла бересиңер да. Силер өзүңөрдүн пиар кылып атып туруп, мына бүгүнкү күнгө мындай даражага жеткизип. А мындай жалданма журналисттерге силер мындайча айтканда, бул жалданма жанагы мен айтып аткан жалданма журналисттерге силер просто тамак аш берип атасыңар да. Силер аларга принцип берип атасыңар. Мына Атамбаевдин малында биз жакшы жашаганбыз, Бакиевдин малында жакшы жашаганбыз, Акаевдин малында жакшы жашаганбыз. А Садыр Нуркожоевдин малында жакшы жашаган. Садыр Нуркожоевдин жасаган, мына мен деле президентти идеалдаштырбаймын. Мен деле Садыр Нуркожоевдин идеальный деп айтпаймын. Бирок жасаган иштерин да караш керек да.
Давайте жасаган иштен. Мен деле бир кезде мына могу жерде суроолор берет, канат монтип против чыкты. Ооба, мен против чыккам бир кезде. Потому что мен ошондо иштин жыйынтыктарын көргөн эмесмин. Анда мен да ошо элде эле мындай статистиканы карабай, тияк бияктарды карабай, мен деле жүргөм. Ошо. Азыр болсо статистиканы карап атам. Анан жасалып аткан жумуштардын эмесин көрүп атам да. Үзүрүн азыр мындайча. Мына мен Григорьевка алдым. Анан тетиги делбелерге айтып коеюн. Эй, делбелер, мени сен каның бузук деген. Мен кыргызмын. Могу жерде кыргызмын деген патриоттук сезим силердикинен 10 эсе көбүрөөк. Мен ушу Кыргызстанда жашайм, мен кыргыздын баласымын мындайча. Анан ошолорго силерге да айтып коеюн, бузукулар. Силер деген атайын элди карапайым элдин мээсин айлантып атасыңар. Эй, силер өтө жаңылышасыңар. Азыр биздин карапайым элдин мээсин уже айланта албайсыңар. Эмне себептен? Анткени элдер уже түшүнүп калган. Ким жалданма журналист, ким алдамчы, анан алар дагы ушинтип уже ар бирөөндө ушундай сотка бар, алар бар көрүп атат ушунун баардыгын. Мына, давайте мен өзүм мына Григорьевка алдым. Григорьевка деп мурдагы атым менен калды, бирок бизде өзүбүздүн Григорьевкабызда баарыбыз билебиз. Чоң Аксуу деген ущельябыз бар. Ошол Чоң Аксуунун ущельясы, Семеновканын ущельясы. Мурда ошол жака барганда туристтер эптеп демеге жетип, жөө басып, монтуп, калчылдап жүргөн немелер. Азыр туристтер эмне болуп атат? Ошол Григорьевка менен Семеновканын жолу момундайынан асфальттанды. Азыр эмне деген туристтер ошол жака келип атат. Ошол туристтерден ошол эле айылдагылар эптеп ошол жактан бирөө шашлыгын жасап берип, бирөө мантысын жасап берип, бирөө тамагын жасап берип, аяктан акча таап атышат. Ошол жактан ошол эле кичинекей балдар, силер ошол жака барып көрдүңөр беле? Ошол жакта кичинекей балдар, 10-15 жаштагы балдар аттарын ат мингизип, аяктан да акча таап атышат. Бул эмне, жаман нерсеби? Карапайым элим ошондон акча тапса жаман нерсеби? Бул жакшы нерсе да. Ошону көрсөтүш керек элге. Жалгыз эле президентке шылталап койбой, аны көргөзүш керек. Аны ошол министерстволор, ошол районный подразделениялар, областной подразделениялар өзүңөрдү пиар кылбай, ошондой нерселерди пиар кылбайсыңарбы? Ошону элге көрсөтпөйсүңөрбү? Андан тышкары, мына аэропорт Манас. Ким акыркы жолду барды? Азыр Манасты ичи кандай болуп калды? Мурда тыгын эле, эптеп эле анан аэропорттон чыкса эле, тиякта могу эмелер турат. Чё, куда ехать? Давайте. 1000 сом, 500 сом деп жаман туристтерди коркутуп, үркүтүп, ушинтип, монтип эле коркутуп. Азыр карап көрүлү. Азыр аэропорт кандай салынды? Ошол жерде стоянкасы кандай салынды? Кандай эмелер кылды? Бул да туурабы? Туура. Эми карап көргүлө. Зардалынын эли мен азыр туура деп айтат болуш керек. Ошол жерге эптеп момундай кичинекей жолдон өтчү элек. Мен да бардым эле ошол жака. Эптеп мун тоонун эмеси менен, этеги менен эптеп барчу элек. Азыр кандай жол салынып атат? Карап көргүлө. Ноокатта кандай жолдор салынды? Карап көргүлө. Араванда кандай жолдор салынды? Карап көргүлө. Ысык көл областы боюнча кандай жолдор салынды? Аны карап көргүлө. Азыр Таласка бараткан жолду кайра жасап атышат, эметип атышат. Аны карап көргүлө. Мурда бизде ДУ, РДСУ деген нерселер бар болчу союз кезинде, алар тарктап кеткенден кийин жалаң бөлөк мамлекеттерге, подрядный организацияларга берчилек жолду жасаган. Алар акчашып берчү. Азыр болсо ДУлар да кайра жанданып атат. Техника берилип атат. Ошолор уже салып атат. Бул эмне, жаман нерсе? Завод, фабрикалар деп атабыз. Ошто карап көргүлө. Эң чоң текстильный фабрика турат.
Ошол жерде мен жакшы досум Абдышүкүр да бир кичине анча өзүнүн салымы бар, анын Facebook баракчасында. Ошол эң чоң фабрика Орто Азия боюнча. Ошол жерге Садым Рожевич өзү барып эметилген. Мына азыр жидкий бетон в рулонах деп туруп государственный частный партнерство дейт. Ошондой завод ачылып атат. Эмне деген заводдор ачылып атат. Ошонун баарын караш керек да. Анын баарына баа бериш керек да. То есть алардын баары иштеп атканда бүт жерде мамлекеттин долясы бар. То есть мамлекетке бул да акча түшөт. Ошол акча кайра статьялар менен кетет. Мугалимдердин эмне мугалимдердин зарплатасын чоңойткон жокпу? Врачтардын зарплатасын чоңойткон жокпу? Пенсияларды кичине эметсе дагы пенсияларды чоңойткон жокпу? Ошондойлор болуп атат да. Мына могу жерде чынары айтат, мактай бербечи жөн эле жолдор бат эле талкаланып атат. Талкаланып аткан жолдорду кайра жасап атат да. Жасабайт ал. Мына шаардын ичинде, мындай жөн эле мындай шаардыктарга эле суроо да. Акаевдин маалында Союз тарагандан кийин биздин шаар Союз кезинде самый зеленый город болчу. Город Фрунзе. Зеленый, прекрасный город болчу. Акаевдин маалында бул шаарыбыз эмне болду? Бул шаарыбыз түшкөн эле түшүп баштады. Малый предприятиялар келди, фирмалар, дүкөндөр, всякий камок-мамокторду эметип эле биз Бишкекти базар кылып салган да. Бишкектин бульварлары баягы көгөрүп жашыл болуп турган бульварлары базар болуп калган. Керек болсо стадион Спартак эстегилечи, стадион Спартак. Биз илгери ошол жерге жаш балдар болуп алып, ошол жака чуркап, ошол жактан футбол ойногон сыймыктанчылык. Ошону деп Кытайларга базар кылып салган. Эсиңердеби ошонун баары? Ошонун астындагы Малый арена дечи, биз ошол Малый аренага да ойночубуз. Ошол Малый аренадан баарын мусорный свалка кылып ичин. Биякта Арзу, Парзу, Тидиар, Пиар деген кафелерди толтуруп салган. Эсиңердеби? Шаар эмне болуп калды эле? Шаар нөлгө чыгып калган. Шаар жөн эле бир сасык бир айыл болуп калган. Ал аны деген Акаевдин маалында башталган. Бакиевдин маалында бирдеме ошондон жасалдыбы? Жасалган жок. Атамбаев келгенде эмне кылды? Жолдор жасады, вопрос жок, бирок канча баттып кыйды. Биз даже ошондо элкинди ошондо дровосек деп сөздү койгонбуз. Ошондо жолдор жасалды. Ооба, жолдор жасалды, анча мынча жолдор жасалды. Аягы жүрүп эмне болду? Ошол эле шаар, ошол эле кебетеси менен калды. Азыр бүгүнкү күнү карап көрбөйсүңөр? Карап көргүлөчү шаарды. Ооба, саммитке даярданып атат, тинтип атат, ошон үчүн тинтип атат. Жок, кеп саммитте эмес. Кеп баягы Кыргызстан илгерки Фрунзе, зеленый город деген Фрунзе намына кайра келди. Мына туура эмеспи? Туура да. Карап көргүлө да. Жолдорду карап көргүлө. Кандай мындай үйлөрдү карап көргүлө. Филармонияны азыр филармония көрсө аппапакай эле здание турбайбы? Бизде да ушундай аппапакай мрамор чыгат турбайбы? А мурда филармония кандай эле? Бир кара болуп калган ак таштар болуп калган да. Азыр филармония ушу эмне Акаевдин маалында же Бакиевдин маалында же Атамбаевдин маалында ошол филармонияны пескоструйка менен тазалап койсо болбойт беле? Азыр карагылачы филармония кандай болуп калды. Ошол эле азыркы жогорку кеңешибиз кандай болуп калды. Эмне ошолордун баары кайсы жөн эле жасалып атат? Же жөн эле бул бирөө жасап берип атат? Бул да ошол табылган каражаттардан кетип аткан иштер. Эми карап көргүлө. Бизде акырындан мына машиностроительный, автосборочный ачылып атат. Атамбаев кезинде Автомаш деген один из самых сильных машиностроительных, машиносборочных Орто Азия боюнча эң чоң мекеме бар болчу.
Ана Алмаз Шаршенович бир кезде деген приватизация кылды. Ошол приватизация аякта бир радиатор цех калды. Ошону мен бузулуп азыр Матросово деген ошол жерде базар болуп калды. Азыр баарыбыз ошол базарга оптовый рынокко барабыз. Болду. Азыр мына Кара Балтадан, эмеден Шевролеттерди өзүбүз чогултуп атабыз. Эми бул жаманбы? Же бул эмне? Качан болду эле? Азыр электростанциялар. Азыр дүйнө жүзү боюнча всемирный потепление болуп атат. Всемирный потепление болгондо биздин мөңгүлөр ээрип атат. Андан тышкары ошол мөңгүлөр ээрип атканда ошол суулар кетип атат. Ошон үчүн суулар кетип азап болуп атканына биз деген алдын ала 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, керек болсо 100 жылга мурун ойлонуп туруп ошол эле мондай электрический станциялар ачылып атпайбы, панельный ошолорду жасап атат. Мына мусор боюнча ошондо мусор боюнча эсиңердеби? Канча мусор боюнча проблема болду эле шаарда. Тет жерге ылдый, Дордойдун ылдый жагына бара албайсың. Мен өзүм мына Маевкада жашайм. Ошо Маевкадан тет жерден жыт келчи. Ошол жерде канчасы мына Акаевдин да малында корейцтер келген, Бакиевдин малында немистер келген, Атамбаевдин малында корейцтер, кытайлар, биз деген тигинемде алар баары муну сурап туруп алышты. Ошону менен ошолор пошли деп туруп бирөө да мусор эметкен. А бирок ошол мусорный полигонду ошакка ыргытып эле ошакта өзүнүн мафиясы иштечи. Азыр эмне мына карап көрүлө. Азыр жыты эмес тургай тет жерде мусор жетпей атат. Мусор жетпей атат. Ошону эметип алып туруп ошол жактан кайра электр энергия чыгарып атат. Ошондой нерселерди эмне үчүн көрбөйбүз? Эмне үчүн андай нерселерди көрбөйбүз? Эмне үчүн бизде мондай доходный часть чыгып атканды эмне үчүн көрбөйбүз? Эмне үчүн көрбөйбүз? Эмне үчүн налогтордон көп төлөнгөндөрдү көрбөйбүз? Эмне үчүн? Анткени деген бул күнөө жалгыз эле бул күнөө карапайым элде эмес. Бул күнөө ошол эле олтурган министрлер, эптеп министрлик креслине жетип алып, мен министр болуп калдым деп, монтип сүйлөгөн ордуна деп эл менен карапайым элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсө жакшы болот эле. А булар аны жүргүзбөйт. Анан кийин мунун ушундайлар менен чагымчыл тетигиндей сыргак, быргак деген мындай моральный уроттор ошону менен пайдаланып, аларга акча төлөп берет. Анан ошол акчаны мунун кезинде жакшы болчу, мунун кезинде жакшы болчу деп ушундай чагымчылдарды атайын кылат. Хотя азыр мына карапайым эл өзгөрүп атат. Кандай жолдор жасалат. Мына бүгүн эртең менен эле туруп алып бир өзүмдүн бир байкем менен сүйлөштүм. Алда мен спорго кеттим. Анан мен ошончон азыр чыгып барып, кезигип, анан мен азыр ошол жакта келатып, жиним менен айтып атам. Алып туруп. Дейт, сен Южный берегтин жолун көрдүң белең? Дейт. Мен көргөм. Мен жакындасып барып келдим дейт. Тоң совхозунан азыр уже Барскоонго чейин жетти. Барскоондан азыр уже Тосорго жетип калды. Жасап атат да. А мурда Тоңдун жолу кандай эле деп сурадым андан. Мондай кичинекей жолду аңгүл дөңүл. Азыр балчыдан кирип туруп Тоң менен кирсең, эмне деген жыргал. Атамбаев малында гик өткөзөбүз деп ошо тамчыдан эле Чолпантага чейин жасап койгон жолду, чтобы президенттер көрсүн деп туруп. Ал жолдун аягын ким бүтүрдү? Мына балчыдан чыккан боюнча Караколго чейин барасың. Анын баарын эмне үчүн эсептебейсиңер? Анын баарын эмне үчүн айтпайсыңар? Туура, мына жолдош Сүйүн, сиздин оюңуздай эле башкалардын да өз ой пикири бар да. Туура айтасыз. Ар бир адамдын өзүнүн ой пикири бар. Ар бир адамдын ой пикирине биз деген туура деп эметишибиз керек. Мен буякта деген адамдын ой пикирин жөнүндө айтып аткан жерим жок. Мен айтып атканым бүгүнкү күндө көп иштер жасалып атат. Ошол иштерди көрүшүбүз керек да.
жөн эле те чагымчылдар жаман мындай эмелерди айтып койсо эле ошолордун сөзүн сүйлөп, а бияктан жакшы жерлерин көргүбүз келбейт да. Ошон үчүн айтат. А жакшы жерлерин эмне үчүн көргүбүз келбейт? Анткени кабинет министров ошол министрлер кээ бирлерин мен баарын айта албайм, бирок кээ бир министрлер олтуруп эптеп эле өзүн пиар кылгандан башка бок билбейт. Пиарды анан баягы Садыр Нуркожоевич олтуруп эл менен кезип, бир күн карасаң нарында, бир күн карасаң Ошто, бир күн карасаң тиякта, бир күн карасаң кайра эл аралык конференцияларда жүрөт. Баарын ошоңо түртүп коюшту. А муну менен чагымчылдар пайдаланып атат да. А министрлер оозун жаап алып туруп олтурат. Баары могу Балчын мэрин жаман көрөт. Балчын мэр молодец. Азыр Балчага кирсең тим эле көзүң сүйүнөт. Мына азыр баары тияктан тигини сүйлөйт, муну сүйлөйт, ошолордун боун сүйлөгөндөрүн көрүп алып просто күлкүм келет да, Мына просто эле айтып атпайм, мына жөн эле. Ошо сайттарга мына нацстат коомдун сайтына киргиле, кабинет министрдин сайтына киргиле, таможнянын сайтына киргиле, налоговый инспекциянын сайтына киргиле, счетный палатаныкына киргиле. Мына мен бияктан келат, где-то бир 10-15 мүнөт ичинде мына могулардын баарын карап чыктым да. Ушулардын баарын карапайым элге жеткириш керек. Могул чагымчылдар Сыргак, Болот Темиров иликтөөчү, ошолордун баардыгын сөздөрүн угуп, анан ошолордун эмесине ишенип эметкендерге мен просто таң калам да, Жакшыны көрө жүрүш керек. Адам баласы жакшыны көрө жүрүшүбүз керек. Жамандаш бат эле. Жамандаш, бирок эртеңки күнү калп чыгып калса ошол жаман, өзүңөр кандай көз караш менен. Бүгүнкү күнү менен мен ушу дагы бир айтып кете турган нерсе, урматтуу Facebook колдонуучулар, Кыргызстан элим, кыргыз элим. Могу менен точканы коюш керек. Момундай Сыргак Абдулдаев, Лейла, Болот, анан тиги булар, анан тиги кээрлер туруп айтат, фактылар менен сүйлөйт, фактылар жок, внимательно карагылачы, фактылар жок. Жөн эле ошо соц тармактарда биз баарыбыз көрүп жүргөн эле картинкаларды коюп алып эле ошону факты дешет. Ал факт эмес. НПЗ боюнча Болот баягыда айтып чыкты, буну айтып чыкты. Болот аны айтып чыккан эмес. Антети кайтыш болуп калган жигит айтып чыккан НПЗ боюнча. Азыр НПЗ деген мамлекетке иштеп атат. Ошонун баарын факты деп отуруп эметсе, факты деген, далил деген. Могу жерде кагаз, мына указ, могу указда мынау болуп турат. Бул деген исполняться этилбейт деп туруп, могуну факт дейт. Далил деп туруп, ошол жерде видео менен, бул могу жерде момуну урдап атат, көрдүңөрбү, бул мынтип атат деп туруп, ошол далилдерди алып келип, ошону далилдейт. Анан жөн эле тет жерден сүрөттөрдү эле ошо сот тармактардан алып алып туруп, артына эметип алып туруп, кооз сүйлөп койсо, бул далил эмес, бул факт эмес. Мына кечеки Сыргак Кенжеевдин мен далил менен айтам, мен кагаздар менен айтам, мен фактылар менен айтам деген, бул жөн эле мынтип айтканда бок. Эчтеке айткан жок. Эчтеке айтпайт. Азыр айтса дагы бирдемелерди мында ойлоп таап туруп, азыр убакыт да бат эле да, жашай коюп туруп эле баарын эметип. Ошон үчүн бизде урматтуу элим могу менен обсужденияны, ошо Сыргактын обсуждениясын, Лейланын обсуждениясын, ушул Сыргак Абдулдаевди марань урод деп коем мен анчы. Анан Болоттукун, Болот деле жаман жигит эмес. Эми Болотко деле баягыда бир сурандым эле. Болот, сен иликтөө жасасаң, аны сен өзүңдүн эмне үчүн куулганың жөнүндө иликтөө жасасаң, ошондо туура болот. Бирок иликтөөнү эмне себептен жасадың, кандай жасадың, ошону да айта кетишиң керек да. Калп эле мындай мени куугунтуктады. Эмнеге сени ушинтти? Эмнеге сени эмне чыгарды? Эмнеге сенин паспортуң болду? Ошолордун баарында бирот эметип алып туруп, эми кыргыз элим биз мындай кечиримдүү элбиз. Кыргыз элим айкөл эл.
Эртең күнү ушундай метод мындай деп мындай жакшы бир Кыргызстан өнүгүүсү боюнча дагы бир иликтөө жасап эметсең, эртең күнү Кыргызстандан сурансаң, кыргыз эли менен сурансаң, кыргыз эли ой келе кое калам, сен деле биздин балабызсың деп туруп эле Кудай да эле силерди кайра келтирип алат. А силер андайга барбайсыңар. Силерге деген анткени акча төлөнөт. Ошо акча төлөгөндөр, артыңарда тургандар, силер жөн эле инструментсиңер. Силер жөн эле сүйлөй турган граммофонсуңар. Силер жөн эле картинкасыңар. Силердин артыңарда ким турганын баары билет. Ушул учур менен пайдаланып айтып кетет элем тетиги артында тургандар. Артында тургандар. Силер бийликте турганда колуңардан кoko да келген эмес. Кoko да келген эмес. Мен уят сөз айтып аткан элем. Эчтеке келген эмес. Силер атайын өзүңөр кайра бийликке келип, акчаңар түгөнүп калса керек. Ошол акчанын артынан келесиңер. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, бүгүн ушуну менен жирный точканы коелу. Мол болот, тимир, тияк, бияктардын баарын ушуну менен жабыш керек. Бул деген жөн эле калп куруу сөз. Ошону менен бул ишти жабыш керек да, бүттү. Ошону менен буларды обсуждение кылып, бул Facebook'тун алгоритми ошондой да, Facebook'тун алгоритми ошондой. Буларды тим эле мактап тинтип жазып койсоң, ошол жерде жүрө берет да. И булар өзүлөрүнүн упай топтой берет. Анын топтолгон упайын өзүнүн заказчиктерине берет. Заказчиктер молодец деп туруп берет. Бирок аягын ойлогула. Аягы эмне болоорун да ойлогула. Бизге кыргыздын элибиз керек. Бизге Кыргызстан туруктуулугу керек. Биздин кыргызыбыз канча миллион деген уйгурлардын 30 нече миллион мамлекети жок, флагы жок, герби жок. Бизде Кыргызстан 7 миллион болсок дагы биз гордый элбиз. Биз монт төшүбүздү каалабыз. Биздин жерибиз бар, биздин элибиз бар, биздин туубуз бар, биздин өзүбүздүн гимнибиз бар. Ошонго сыймыктанышыбыз керек. Ошону жоготобуз деген чагымчылдарга ишене бербеңиздер. Силер бүгүнкү күнү эл тараза, эл карайт. Бирок элди дагы мондай азыр кээрлер жумуш таба алды, оокат таба алды. Ошо блогер болмуш болуп туруп, анан Facebook'та комментатор болуп туруп, анга да акча ала тургандар болду. Андайларга ишенбегиле. Эчтеке болбойт. Ишенип коюңуздар. Коллорунан келбейт. Болгону 556 киши экен. Бири-бирине пас берип аткан. Калган карапайым эл андай эмес. Карапайым эл бүт баарын түшүнүп, карап, бүт баарын мындай таразалап турат. Бүгүнкү күнү бизде жакшы иштер башталды. Жакшы иштер болуп атат. Кудайым буйрса, жакшы жолдо баратабыз. Ошол жолубузга тоскоолдук бергендерди өзүбүз момдайынан жокко чыгарышыбыз керек. Алар жөнүндө сүйлөшпөш да керек. Алар жөнүндө мындай, аларды мыйзам тарабында баарын жоопкерчиликке тартыш керек. Анан бияктан дагы айтып кете турган нерсе, урматтуу Кабмин. Силер жалгыз гана Садыр Нуркожоевичке түртүп койбой. Эл менен ушундай, мына мен айтып атпаймынбы, 15 мүнөттө мунун баарын таап чыктым. Ушунун баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, день открытых дверей кылып, день открытых ворот кыласыңарбы, день открытых кабинетов кыласыңарбы, элди чыгып, ошол жерде Facebook'тагыларга камераларды коюп, ошондо түшүндүрүп, кредит деген бул биз тияктан тышкы карыздан алып аткан кредит деген бул момдай статьялар менен кетет. Бул статьяларды момдай жабылат. Бул кыргыз элинин мойнуна түшпөйт. Бул деген могу жерлеринен, бул момдай завод, фабрикалар чөтөт, ошоктун прибылинен ошака кетет, төлөнөт. Кайсы мамлекетти караба, бүт баары кредиттен толугу менен бүт
дүйнө жүзү ошондой кредиттерди алат. Бул өзүнүн международный финансовый институттарынын атайын ушундай келишимдери. Поэтому бул кредиттерден эртеңки күнү мына очойгон кредит бул неберелерибизге түшөт деген бул калп сөз. Бул уже чагымчылдардын сөзү. Бул деген андай эмес. Бул деген ошондой предприятиялар создавать этилсе, налогдон түшсө, таможнядан түшсө, ошолордун эметкенде бюджетке топтолот, ошол бюджеттен отдельный статья болот. Момчасы на погашение кредита кетет. Момчасы соцфондко кетет, момчасы пенсионный фондко кетет, момчасы зарплатага кетет деп ошондой нерселер бар. Ошондой нерселерди бийликте олтурган министр, кабинет министров айтат элем. Кабинет министров. Силер иштегиле. Кандай болбосо да жерде бир генийибиз бар болчу. Генийибиз ошону мындай элге чыгып алып кичине сүйлөчү эле да. Азыр силер сүйлөбөй калдыңар. Силер ошону түшүнүшүңөр керек. Бүгүнкү күнү бизге Кыргызстанга туруктуулук керек. Эмне себептен? Дүйнө жүзүндө өтө көп туура эмес иштер болуп атат. Азыр дүйнө жүзү мындайча айтканда дүйнөлүк согуш болуп атат. Şu dünölük soğuşta biz Kırgızstanımızdı, kичинекей мамлекетибизди сактап калышыбыз керек. Сактап калыштын айын чоң себеби бул деген толугу менен биздин өзүбүздүн колубузда. Эч кандай мындай зычу жок, тынчтык жолу менен акырын биз деген Кыргызстанды сактап калышыбыз керек. Анан кийин ушу сакталып, дүйнөлүк согуш баары бүтүп баары эметкенден кийин ошондого чейин биз ошондо анан кийин ар бирибиз кайсы президент болобу ошондо баа берүүгө укуктуубуз. Азыр болсо биз чагымчылдарга ишенбей, биз биримдиктүү болуп, азыр именно ушундай дүйнөлүк согуш болуп атканда биз биримдиктүү болуп туруп Кыргызстаныбызды сактап калалы. Биздин Кыргызстаныбызды сактап калалы. Кыргызстаныбыз бир. Кыргыз элибиз бир. Ошону сактап калалы. Ошон үчүн урматтуу достор, мен ушуну менен тетиги журналисттердин, чагымчылдардын эмесине баада бергим келбейт, баа бербейм уже аларга. Айтчуну айттым, чагымчылдыгы, ушакчылыгы билинип калды. Ошону менен муну менен жирный точка коюп туруп, ушуну менен эртеңки күнү Кыргызстандын келечегин ойлонолу. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, аманчылык болсун. Алга Кыргызстан.